Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da, assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh, hurmatly dostlar. Sabaqta Rasulullah jin жана шайтандар аламы, өтүлүүчү маселебиз жиндерден тосулуучу себептер, жолдор. Ошол маселеде айтканбыз, чоң маселеге токтолдук. Бул Куран менен сүннөтү бекем кармануу жин жана шайтандардан өтө күчтүү тосук болот. Бул маселенин ичинде токтолдук. Бул маселе жамаатты бекем карматуу, мусулмандардын жамаатын бекем кармануу. Эми ушул мусулмандардын жамаатын бекем карманууда кайсы аламаттар болот? Кантип билинет дегесе, эң биринчи эле мусулмандардын жамаатын бекем кармануу бул ошол жамаатты жакшы көрүү менен болот. Ошол жамаатты дос тутуу менен болот. Себеп дегенде мусулманды албетте жакшы көрүш керек. Жана мусулманды жек көрүүгө акысы эч качан болбойт. Себеп дегенде эмне үчүн мусулманды жек көрбөш керек, жакшы көрүш керек? Себеп дегенде мусулман ыймандуу Аллахты жакшы көргөн үчүн. Мусулмандын жүрөгүндө Аллах болгон сүйүү болгондугу үчүн. Балким аз көп болушу мүмкүн, бирок негизги жакшы көрүү жүрөгүндө дайыма болот. Ошол жакшы көрүү болгондугу үчүн бул ички ибадат, бул аны сырткы ибадаттарга ошон үчүн түртөт. Ошон үчүн мусулман намаз окуйт, орозо кармайт, садака берет, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарат. Ошол жүрөгүндөгү сүйүү күчү ушул иштерге түртөт. Ошон үчүн өзүнөн өзү эле киши эч качан намаз окуй бербейт, эч качан орозо кармай бербейт, садака берип, жакшылык кыла бербейт, эгер жүрөгүндө сүйүү болбосо. Ошол себептен анын жүрөгүндөгү биздин билүүбүз, анын жүрөгүндө Аллах болгон сүйүүсү бар экендиги, биздин жүрөгүбүздө ошол мусулманга болгон сүйүүнү жаратыш керек деген сөз. Ошол себептен бул сүйүү балким бул диндин негизги максаты, ушул шариаттын. Себеп дегенде Аллах Таала Куранда айтат: "Астаизу биллах, ман яртадда минкум ан динихи, фасауфа я'тиллаху биқаумин юхиббухум ва юхиббунаху." Эгерде силерден ким динден чыга турган болсо, ушул динден жүз бура турган болсо, анда Аллах Таала келечекте ушундай адамдарды, ушундай коомдап келет. Аллах аларды жакшы көргөн жана алар Аллахты жакшы көргөн дейт. Бул жерде назик маселе бар. Эгерде акылга салына турган болсо, ушул аят Аллах Таала айтып атат: "Эгер силерден ким динден чыга турган болсо" дейт. Демек, Аллах Таала жолу динден чыкпай турган пенделерди алып келет деген бир маселе туруш керек эле. Бирок Аллах Таала анткен жок. Аллах Таала айтып атат: "Аллах ушундайларды алып келет, ушундай адамдарды алып келет. Аллах аларды жакшы көргөн, жана алар Аллахты жакшы көргөн" дейт. Ошол себептен ушул аятка каралжы, балким диндин негизи бул Аллахка болгон сүйүү болуп эсептелет. Ошон үчүн ар бир мусулмандын жүрөгүндө кыпындай болсо дагы Аллахка болгон сүйүүсү бар. Балким бийик асманга жеткен сүйүүлөр дагы бар жүрөктө. Ошол кандай болбосун жүрөгүндөгү сүйүү, ага болгон сүйүүнү бөлөк мусулманда жаратыш керек. Аллах Таала жакшы көрөм дегенден кийин сен эч убакта аны жек көрө албайсың, эч убакта жакшы көрүш керексиң деген сөз. Ошол себептен эң негизги маселе, ар бирөө адашат албетте, адашпаган киши жок. Күнөө баары бир кылат. Эч ким бул нерседен кепилдикте эмес. Бирок мусулман кайтат, тобо кылат, кечирим сурайт. Себеп дегенде Роббусун тааныгандыгы үчүн жана жакшы көргөндүгү үчүн жүрөгүндө өкүнүү болуп кайтып келет. Ошон үчүн биз эч убакта мусулманды жек көрбөш керекпиз, жакшы көрүш керекпиз, сүйүш керекпиз. Андан соң бул сүйүүнүн негизинде биз аларды дос тутуш керекпиз. Ошолор менен гана дос болуш керекпиз. Себеп чыныгы сүйүү ушул динде гана болот деген сөз. Андан кийин ошол жамаатты бекем карманууга даллат кылган дагы бир аламаттардан бул ошол жамаат намазын ошол мусулмандар менен бирге окуганга аракет кылыш керек дайыма. Себеп дегенде дайыма жолугуп туруу, бири-бирин көрүп туруу мусулмандар алардын жүрөгүндө болгон сүйүүнү жаратыш керек.
түйүнү жаратат деген сөз. Ошон үчүн бөлүнүп жарылбаш керек эч убакта. Себеп дегенде шайтан кандай карышкыр үйүрдөн бир койду чыгаргандай, сүрүп чыгарып жегендей, шайтан дагы ошол жамааттан бирөөгө васвасаны салып, ошол көрө албастыкты, мусулманга болгон жек көрүүнү салып атып, чыгарып туруп, анан ошол мусулманды кыйратат, жок кылат деген сөз. Дагы бир ушул жамаатты бекем карманууга даллат кылган бир аламаттардан десек болот, иштерден, бул албетте башчыларга баш ийүү, бийлик ээлерине, илим ээлерине, деле кимде ким сенин үстүңдө турган болсо, ошого баш ийүү, мусулмандардын башчыларына деген сөз. Албетте бир шарты менен, эгер күнөөгө түртпөгөн болсо, жакшылыкта баш ийүү. Ушунун ичине эле баланын ата энесине болгон баш ийүүсү да кирип кетет. Эгер күнөөгө түртпөгөн болсо, албетте шарты менен. Себеп дегенде шариаттын негизги максаттарынан, эрежелеринен бар ла таата ли махлуқин фи маъсиятил халиқи деген. Албетте Аллах Таала жараткан жаман көргөн нерседе жаратылган нерсеге баш ийилбейт деген. Ошон үчүн албетте бул жамаатты бекем карманууга ошол баш ийип, аларга жакшылык каалап, дуа кылып, аларга жардам берип, башчыларга жана аларга зыян бербеген дагы бул ушул жамаатты бекем кармануу ичине кирип кетет. Ар бирөө эгерде моюн сунган болсо, өздөрүнүн ошол мусулман башчыларына, илимдин ээлерине, алымдарга, имамдарга, мындайча айтканда, бала ата энеге ошол жакшылыкта эгер баш ие турган болсо, ушул низом, ушул тартип ийгиликке, мусулмандарды ийгиликке алып келе турган тартип, жана ушул тосуктан шайтан эч убакта өтө албайт. Качан тартип болгон болсо, качан жакшыларга баш ийүү болгон болсо. Эгерде өзүн билдим болсо, ар бирөө, албетте шайтан бөлүп жаруу менен башкаруунун негизинде баарын жок кылат деген сөз. Ошол орунда токтотуп турабыз бүгүнкү сабакты, жана бүгүнкү өтүлүүчү дуабыз, адаттагы үйрөнүүчү дуабыз бул кимде ким карыз алган болсо, ошол карызды кайтып берип атканда айтылуучу дуа. Абдуллах ибн Аби Рабиядан келет. Имам Насаи риваят кылат бул хадисте. Айтат, Абдуллах ибн Аби Рабия: пайгамбарыбыз менден карызга акча алган дейт. Акча алган, анан кийин кайтып берди дейт. Ошо берип атканда мына дуаны мага айтты дейт. Баракаллаху лака фи ахлика ва малика, иннама жазау салафи алхамду вал адау. Айтып атат пайгамбарыбыз: Аллах Таала сенин үй бүлөңө жана мал мүлкүңө, байлыгыңа берекесин берсин. Дагы көбөйтүп берсин деген сөз. Жакшылыкка жолдоп берсин деген сөз. Болгон нерсеңде. Бул эң жакшы дуа. Андан кийин айтат, карызды сыйлоо, карыздын жазасы бир гана ошо карыз берген кишиге рахмат, ыраазычылыкты билдирүү менен болот, жана карызды берүү менен болот дейт. Ошол дуаны үйрөнүп алып, ошол дуаны жайып, түшүндүрүп берсе, албетте мусулмандарга болгон бул биригүүгө бекемдик алып келет. Карыз берүү, кимде ким ошол эгер берем деген ниет менен карыз ала турган болсо, Аллах Таала албетте бул кишиге жардам берет жана карызын берет. Жана буга берекесин да берет. Ал эми кимде ким ниетинде бербейм деген болсо, албетте бул зыянга учурайт. Аллах Таала бизге карыз кылбасын эч кимге бизде. Аллах Таала эгер кимдин карызы болгон болсо, ошол карызды өтөөгө жардам берсин. Жана берекесин берсин,
жана карыз бергендерге Аллах Таала соопторун көп эселеп берсин. Жана ошол сабактарыбызды ихластуу, берекелүү жана дайымдуу болсун. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.